Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Биз түз эфирге чыгып атабыз. Бүгүн 14 ноябрь 2020 жыл. Бүгүнкү темабыз, бүгүнкү коногубуз Ороз байке өзүнүн бир айта турган сөздөрү бар экен. Сизде Ороз байке сөз. Жерлер татпай отурган болмокта. Моларчы. Болем баштабайсыңбы? Эмне болду? Ассаламу алейкум кыргыз элим. Бул прямой кетип атат. Бүгүнкү жакшы күндөрүңүз менен бүгүнкү ушул өтүп аткан күндөрүңүздөр жакшы күндөр болсун, жүрөгүңүздөрдө сүйүүгү болсун да. Бүгүн 14 ноябрь 2020 жыл. Кудай буйрса иштердин баары жакшы болот. Анан мен ушул 1-2-3 мындай суроо бар экен. Ошол суроолорго мен бир адамдан сурап кетейин деп атам. Анын фамилиясы Каптагаев Эмилбек Саламатовичке. Bir 2010 жылы аппарат жетекчиси Убакыт өкмөт менен бийликке бийлик менен аппарат жетекчиси болуп турганда иштериңе жооп бересизби же бербейсизби? Экинчиси бул улутташтырылган мүлктөргө кандай жооп бересиз? Улутташтырылган мүлктөрдү ошондо улутташтырган кезде ошондо сиз ошол жердин аппарат жетекчиси болуп турган кезде сиздин кол астыңызда баары тең ушулардын баары тең жумуштар жүргөн экен. Экинчиси жок, коя тур. 2010 жылы улутташтырган мүлктөр боюнча суроолор көп болуп атпайбы? Суроолор көп. Ошого бир Эмилбек Саламатовичтин өзүнө жолугуп бир сурап сүйлөшсөк болот бекен ошону? Ошону каяктан жолуксак болот? Ошону издеш керек болуп атат да Эмилбек Саламатович. Ошол убакта улутташтырган мүлк эмне болду? Эмне болду? Ичип жеп эле дайыныңар жокко? Эмне кылдыңар ошо мүлктү? Канча мүлк улутташтырылды эле? Ошол жөнүндө силерден бир атчат болгон киши жок да? Анан дагы ошол кошуп кетейин дегеним дагы бир суроого, экинчи суроосуна. Адилеттиз квартира бөлүнүү. 2000 квартиралар салынып, квартиралар берилген. Герой нам берилген. Ошолордун баары тең кандайча кайсы жол менен адилетсиз бөлүнгөнүн сиз билесиз. Ошо сиздин жообуңузду сизден сурайлы. Ошол боюнча да суроолор бар да, ошо квартиралар боюнча адилетсиз бөлүшүп калыптыр деген. Андан кийинки үчүнчүсү сизге дагы бир сот реформасынын бут тосконуңузга кандай кылып ошону бут тостуңуз элеңиз? Эмнеге ушул сот реформасы сизге жакпай калды эле? Ошол кездеги 30 жылдык жебишип келаткандарга сиз дагы ошо кошулуп кеткен турбайсызбы анда? Мен ошондой түшүнөм да сизге. Жок, мени тартчы мен. Мындай да достор, 2010 жылы Садыр Жапаров Атажурт менен эме болуп келген, билесиздер. Депутат болуп келген. Ошол убакта Садыр Жапаров ушул сот реформасы боюнча мыйзам жазган сот реформасы боюнчачы. Анан ошол мыйзамды парламентке демилгелегенде Эмилбек Саламатович атайын бир баягы тетиги апрелден калган эмелер бар го, куйруктар. Ошолорду тукуруп, жана Ала тоо ынтымагы, анан эмне дагы апрель баатырлары деген бир общественный эмелер бар эмес беле, кошоматчылар. Ошолорду кошуп алып, тиги эмеге Садыр Жапаровго каршы митинг уюштурушуп, ошондо сот реформасы жүрбөй калган, достор. Булар деген мындай ойлонушканда, Садыр Жапаров бул мыйзамды өткөрсө, биз сотторду контролдой албай калабыз. Соттор биздин көзөмөлдөн чыгып кетет деп, ошол мыйзамга бөгөт коюп таштаган. Эмилбек Саламатович ошонун башында уюштурган кылмыштуу топтун башында сен тургансың. Сен Текебаев, Атамбаев, Отунбаева, Темирсариев, силер баарыңар биригип алып туруп, ушу Садыр Жапаровдун ак тилегин таш каккансыңар. Ак тилегин. Ошондой эле реформа жүргөндө мондай ызычуулар болбойт болчу. Монтип энелер, аталар көзүнүн жашын агызып, соттун түбүндө турбайт болчу. Соттун түбүнө барчы азыр. Соттун түбүнө барчы. Канча деген байкуштар куурап, көз жашын агызып турат. Ошол жакта Эмилбек Саламатович ошого жооп бересиңер. Улутташтырган мүлктөр боюнча жооп бересиңер. Не болду? Кайда мүлктөр, кайда?
Te içara bölüp aldыңarбы? Karakçılar 2010 жылы каракчылык кылгансың. Эмилбек Саламатович, мен угат болушун керек акыры. Көрүшөбүз да. Ошол күндөргө жооп бересиң. Ошол сот реформасын жүргүзбөй койгон үчүн ошол митингдерди уюштуруп аталып болуп тосконсуңар силер. Жана жеп ичип алган акчаларыңар боюнча жооп бересиңер. Жооп берчү күн келди. Мага төртүнчүсүн айтайын. Көздөгү пансионаттардын тиешеси бар экен. Ошол Эмилбек Каптагайович, дагы бир жолу сизге төртүнчү суроону берем. Көлдөгү пансионаттарга тиешең бар экен. Көлдөгү пансионаттардын баарын тең сиз өзүңүзгө бир жолу менчиктештирип алам деп барып туруп алгансыз. Бирок дагы эле сиздин карамаңызда 3 пансионат турат экен. Ошого кандай жооп бересиз? Буну кандай сиз барып алып туруп ошол пансионаттарды сиз өзүңүзгө эме кылып алганга укуктап алдыңыз? Биз ошол жөнүндө айтып кетели, мынакей ошол акыркы 4-сү суроо экен. Ошонун баарына тең ким жооп берет? Кандай кылып жооп бересиз? Ошо келип туруп ушул жерге келип жооп бере турганга бир мүмкүнчүлүгүңүз бар болуш керек. Биз барабыз, бул келбек. Кел десеңиз баралы. Жок, кел деп эле барыш керек, табыш керек бул. Каякта иштейт, ким билет? Азыр мынакей элдин арасында угуп атасыз. Элдик көзөмөл деген уюм түзүлгөн. Кыргыз эли жалпы бүт мекенин сүйгөндөрдүн баары тең ушу азыркы штаб ачылган, ошо штабтын жанында түзүлүп турушат. Ошого кандай ошол жөнүндө бир кел десеңиз келелик, келип кетпе десеңиз өзүңүз келиңиз. Келип бир сүйлөшүңүз. Сыйыңар менен, ичип жеңар менен төккүлө. Кыргыз эли төккүлө. Кыргыз эли кыйналып турганда ушул келип туруп бюджетте акча жок болуп атат. Эмилбек Саламатович. Кайрымдуулук фонду. Угуп атасыңбы, Эмилбек Саламатович? Келип акчаны төк. Төк акчаны. Ичип жеп алган акчаңды кус. Арам акча алды. Арам акчага тоюп, курсаңды челейтип, андан кийин губернатор болуп иштедиң. Анда деле жыргаткан жоксуң сен.